Üstün, Döne, Onga. Yolbaşı Kazakistan Yolkan Tarafası. Alay rayonun sot kızı kılmattan öldük kuramı. Alay rayonun sotunun жаңы имаратының açılış adayına oralanan soldaka çizildi. Bu sot pristavı Abdurrahimov. Olmaz, olmaz. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Ош облусунун Алай райондук сотунун жаңы имаратка көчүп киришине байланыштуу ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиев, Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаев, Ош облустук сотунун жана райондук соттордун судьялары, ошондой эле Ош облусу боюнча президенттин ыйгар мукты өкүлү Элчибек Жантаев жана Алай районундагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болушту. Өз сөзүндө Замирбек Базарбеков Кыргызстан укуктук мамлекет катары өнүккөн сайын сот бийлигинин ролу жана мааниси дагы да ошончолук өсүп жаткандыгын айтты. Биздин максат адилет, ачык, калыс, көз карандысыз жоопкерчиликтүү сот бийлигин түзүү жана бул үчүн биз бардык аракеттерди көрүшүбүз керек. Адилеттүүлүк менен мыйзамдуулук бул кылдаттыкты талап кылган эри шаркак жүрүүчү өтө татаал иш. Мыйзамдуулукка оодарып салып, адилеттүүлүктү четке кагып коюу туура болбос. Соттошкон адам үчүн ар кандай процесстик амалдардын болушу маанилүү эмес. Ага процесстин түшүнүктүүлүгү, чечимдин негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу маанилүү. Андыктан кээ бир тараптардын ар кандай амалдарына азгырылып, сот иштерин кароону создуктурууну, ар кандай кызыкчылыктардын аркасынан адилетсиз сот ишин жүргүзүүнү болтурбаңыздар, деди төрага. Бүгүн Алай райондук соту аянты кенен жайгашкан жери дагы мен байкап жатам, ыңгайлуу имаратка ээ болуп отурасыздар. Бул адилет үйүндө мыйзамдуу, адилеттүү, негиздүү чечимдер кабыл алынып, элдин сотко болгон ишенимин арттырууга бардык аракеттерди көрүсүздөр деп мен ишенем. Бул бир гана Гүлчү айыл эмес, бүтүндөй сот тутум үчүн дагы чоң жетишкендик, деди төрага. Канча жылдардан бери аталган соттун кызматкерлери эскириги жеткен, шарты жок, тар имаратта иштеп келишкен. Сот залдардын жетишсиздиги, архив көйгөйү дагы орун алып келген. Эми сот кызматкерлери үчүн иштөөгө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жаңы имаратта 3 сот залы, архив, балдар үчүн атайын бөлмө, камакка алынгандар үчүн өзүнчө бөлмө да каралган. Мындан тышкары сот аткаруучулар менен сот приставтарына дагы бөлмө берилди. Биз бул багыттагы иштерди мындан ары дагы улантабыз, деди Замирбек Базарбеков. Төрага ошондой эле судьялар жана сот кызматкерлери үчүн заманбап талаптарга ылайык шарттарды түзүү максатында сотторго имарат салып же алып берүү багытында иштер жүргүзүлүп жаткандыгын кошумчалады. Мисалы, Кара Суу райондук соту, Таш көмүр шаардык соту үчүн имараттардын курулушу башталып, Ысык көл, Кара көл, Кочкор райондук сотторуна аянты кенен ыңгайлуу жерде жайгашкан имараттар берилди. Ал эми Ош шаарында сот адилеттик үйүн ачуу үчүн атайын аянты чоң имарат бөлүнгөн. Ош шаарында дагы Каракол жана Жалал Абад шаарындагы сот адилеттик үйүн ачуу пландаштырылууда, деди өз сөзүндө Замирбек Базарбеков. Кошумчалай кетсек, Алай райондук соту көчүп кирген имарат 1982-1983 жылдары жол эксплуатациялык башкармалыгы менен курулуш башкармалыгынын мекеме ишканалары үчүн кеңсе катары курулган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Ош облустук башкармалыгынын балансына 2019 жылы мөөнөтсүз пайдалануу укугу жөнүндө мамлекеттин актынын негизинде өткөрүлүп берилген. Аталган имараттын капиталдык оңдоо иштерине жалпысынан 28 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Бүгүнкү күндө административдик имаратта 25 кызматкер эмгектенишет. Алардын ичинде 2 судья, 7 аппарат жана 8 техникалык жана кенжетейлүү кызматкерлери, ошондой эле 3 сот аткаруучу жана сот приставы бар.